Бишкекте кампада эркектер арасында мушташ чыккан. Милиция факты боюнча кылмыш ишин козгоду. Арыз ээсинин айтымында бир топ адамдар анын уулуна жана жолдошуна кол салышкан. Мушташка катышкан адамдар аныкталып, милиция бөлүмүнө жеткирилди. Тергөө уланууда. Жолдун чети менен чаңытып айдаган айдоочу майы кызматкерлеринин качып кутулам деген кантта айдоочу кармалып, ага 116 000 сом айып салынды. Чечилет. Бирок үч жол айдаган эмне болуп калат? Тура эмес болуп калабы? Тура эмес, өтө тура эмес болуп калат да. Өтө тура эмес, э? Барып азыр машина жүрүп туруп эртеңе берип коелу деп атканбыз, эртеңе 9-да алып кетип машинаны. Тонировкасын сырбайт деген, тонировка номер жок айдап баратасың. Тонировка менен айдап баратасың. Анын баары Туурабы? учту эткенбиз негизи. Көрдүм, учту эдеттим, бирок массалалда айдап келатасың. Просто ойлоп кеттим, кете алабыз депчи, точкагачы. Десек эле кууп башлады. Ой, мен сени алдыңан чыктым, мени коюп кетейин дедим, көрдүңбү ошону? Бут айла жок болуп калды. Эмнеге айла жок, ошол жерден токтоп койсоң болот да. Жок, бак бет чыкпайт. 6-кабаттан жаш кыз кулап кетти. Окуя 27-августка караган түнү Ош шаарында болуп, оор жаракат алган кыз ооруканада каза тапты. Милиция тастыктаган маалымат боюнча 20 жаштагы кыз аталаш тууганы болгон кыздын үйүнө конокко барган. Окуяга чейин маркум кимдир бирөөлөргө таарынычы бар экенин айткан. Батирдеги кыздар өз иштери менен алек болуп жатканда ал терезеден боюн таштап жиберген. Экспертизалар дайындалып, текшерүү иштери жүрүп жатат. Апама, балдарыма, денчегиме особенно. Балдарыма өтө кыйын болот. Мен билип атам, сезип атам аны. Бирок мен тирик болсом андан сайын кыйын болот. Ошон үчүн үйүнү туратышым менен мен жакшы көрөм силерди. Жакшы көрүп келгенмин. Акам менен карындашымды, Айза жеңди. Мамаңды особенно жакшы карагыла балам. Чоңоясыңар, бир күн эмес бир күн ушул видеону көрүп каласыңар бир жерден. Бирок силерден суранам, мени унутпагыла. Айрылбай, балдарымдан кетпей, балдарымдан алыстабайын деп ушул нерселерди кылып алдым балам. Бирок айла жок, мына акыркы күндөр, акыркы мүнөттөр болуп атат. Мен кетишим керек болуп атат балам. Менден капа болбогула, мени жаман көрбөгүлө. Эч кимге баш ийип. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.